Биринчи тааныштырып кетсек, жетекчиси Саапаева Света Акмукбаевна, мен болсо өзүм юрист Көкөдөшова Гүлжан Жолтоевна, андан кийин соцработник Султанбекова Асыл. Эми жалпысын алып кеткенде биздин оюмда бул айтып кетти, 97-жылы уюшулган оюм болуп эсептелинет. Алгачкы ирет бул үй бүлөлүк зордук зомбулуктарда каршы багыт иштерин алып барган уюм болуп эсептелинет да. Бул уюмдун эң негизги максаты бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарды алдын ала алуу болуп эсептелинет. Ал эми үй бүлөдөгү зордук зомбулукка силер билесиздер, жеке эле аялдар эмес, кара картаңдар жана балдар кирет да. Бул иш 20 жылдык иш тажрыйбанын мезгилинде ушул биздин уюмга 15 миңден ашуун үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган адамдар, жабыркагандар катышкан да. Эми бул жерден жалпысын алганда биздин уюмда эмне иш алып барабыз? Юридикалык жана психологиялык жардамдарды беребиз бул уюмга. Андан сырткары соцработниктер аркылуу кайсы багытта болсо ошол жерге сопровождение деп коебуз, жөнөтөбүз. Бул деген эң негизгиси жана прокуратураларга, сотко, ички иштер бөлүмдөрүнө жөнөтөбүз да. Эми биз дагы айтып кетүүчү нерсе, могуреки 2018 жылдын август айынан бүгүнкү мезгилге чейин бизде эмгекти Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мамлекеттик социалдык негизинде бизде кризистик борбор ачылып, анда үй бүлөлүк зордук зомбулукка дуушар болгондорго комплекстик жардам берүү деген багытта деге иш алып барып атабыз. Комплекстик бул юридикалык жана психологиялык багыт болуп эсептелинет. Акыркы эле статистиканы алып көрсөк, ошол бир жылдын ичинде бизге келген жалпы информация алгандардын саны 357 адам болуп эсептелинет. Ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган. Анын ичинде 63 аялга жеке комплекстүү жардам берилди. Ал жеке дегенибиз ошол жана соцработниктер аркылуу жанагы прокуратурага жөнөтүү, сотко жөнөтүү процесстерин жүргүздүк. Эми биздин негизги максатыбыз эмне? Бул үй бүлөлүк зордук зомбулук жөнүндө түшүнүк берүү, андан сырткары өзүн коргоонун жолдору менен тааныштыруу жана зордук зомбулукка дуушар болгондордун өздүк статусун чыгарып, жашырып жаап отурбастан коомчулукка ачык чыгып, эл аркылуу массалык маалыматтар аркылуу көйгөйлөрдү чечүү жолдору болуп эсептелинет. Бул кандай болуп атат? Мисалы, көп үй бүлөдө зордукталган адам ал каяка бараарын билбейт. Ушул аябай ушул Кыргызстан боюнча аябай көйгөйлүү маселе болуп, миңдеген аялдардын байкоосунда ушул тиги 6 жылдан бери өзүнүн укугу тебеленип, анан кийин ошол өзүнүн укугу үчүн күрөшкөн аялдардын бири Калия Арабекова жөнүндө болмокчу. Ошол боюнча мынакей пресс-релиздерди Нурайка таратып берсең, даярдап келгенбиз. Бизден Калия Арабекова деген ушул Талас облустук сот аткаруучулар тарабынан зордукталган жана сабалган. Калия 6 жыл бою сотто өзүнүн кадыр баркынын, ар намысын, укугун, ден соолугуна жана жашоого карата укугун коргоп келе жатат. Жогорку соттун бүгүнкү чечими Кыргызстандын бардык аялдары үчүн соттук жана укук коргоочу система кылмыштуу кол салуулардын коргоого даярбы? Же зордукчуларды актоо менен зордукталган аялдарды зомбулукка чыдагыла жана мамлекет силерди коргобойт деп түшүнүүгө мажбур кылабы деп коңгуроо кагып калмакчы. Калияны зордуктоого аракет кылышкан жана зордукташкан таластык сот органдарынын 3 сот аткаруучулары четке кагууга мүмкүн эмес далилдер бар экендигине жана алар сотко өткөрүлүп берилгенине карабай, ушул күнгө чейин эркиндикте жүрүшөт. Иш зордукчуларды актаган жана кылмыш процессин мыйзамды орой түрдө бузуу менен чечим чыгарган. Талас облустук соту тарабынан жасалма түрдө создуктурулган. Ал эми чечим жогорку сот тарабынан жокко чыгарылган. Талас облустук сотунун судьясы ишти кайрадан караган. Бул болсо мыйзамды эң орой түрдө бузуу болуп эсептелет. Соттолуучулар ушул күнгө чейин эркиндикте жүрүшөт. Алар жана алардын жакындары тарабынан аялдын жана анын 2 кичинекей баласынын даректерине карата дайыма коркутуулар болгондуктан ал Бишкекке кетүүгө мажбур болду. Соттолуучулар жана анын жакындары аялды жумушунан жана жашоо каражаттарынын баарынан ажыратуу үчүн колдорунан келген бардык нерселерди жасашты. Балдар мектепке окубай калды, андан ары Талас шаарында жашай албай калуулары үчүн бардык шарттарды түзүштү. 2015 жылы жогорку сот өзүнүн чечими менен таластык соттордун баарын четке каккан айрым соттолуучулардын туугандары болгондуктан жана кылмыш ишин кароо үчүн Сокулук райондук сотун дайындаган.
Ал жерде зордукчуларга карата 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылган. Бирок чечим угулгандан кийин өкүм күчүнө киргенге чейин деп сот залынан бошотулушкан. Азыркы убакытка чейин иш мыйзам боюнча карала элек. Зордукчуларды негизсиз сактоо максатында процесстер жасалма түрдө создуктуруп келет. Калиянын Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын бир нече жолку кайрылуулары көңүл сыртында кала берди. Калия жогорку сотко Талас облустук жана Талас шаардык сотторунун өкүмдөрүнүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен өзү кайрылууга мажбур болду. Жабырлануучу мурда Талас облустук жана шаардык сотторунун судьяларынын баарына ишенбестигин билдирген жана ишти кароо үчүн башка бардык соттордун бирине которууну суранган. Ал жогорку соттун сотторунун, Талас облустук сотунун жана Талас шаардык сотунун чечимдер кылмыш процесстик мыйзамдарды бузуу менен кабыл алынгандыгына, ага Талас облустук прокуратурасы тарабынан мыйзамдын алкагында юридикалык баа берилбегендигин көңүл бурууга чакырат. Дагы бир таң калыштуу жагдай мыйзамдын сакчылыгында турган орган болуп эсептелген прокуратура Талас облустук жана Талас шаардык сотторунун актаачуу өкүмдөрүнө каралып, өзүнүн кайра кайтарма арыз жазууга макул болуп, кайтарма арыз жазып, ишти жапканга өзүнүн макулдугун бергенде, мындай аялдар канча, мынакей кыздарыбыз канча зордукталып атат, бирок өзүлөрүнүн статусун ача албай атат. Биздин бүгүнкү ушул иш чарабыздын негизги максаты ушул Калия сыяктуу болуп, өзүнүн статусун ачык айтып, элден коркпостон, эгерде ушу массалык маалымат каражаттар аркылуу, андан сырткары коомчулукка өзүнүн ушул статусун ачык айтып, ошол зордукчулардын ачык айтса, балким коомчулукта бизде мындай зомбулук да азаят деген ойдо ушул иш чараны алып, өзүнүн кайра кайтарма арыз жазууга макул болуп, кайтарма арыз жазып, ишти жапканга өзүнүн макулдугун бергенде, мындай аялдар канча, мынакей кыздарыбыз канча зордукталып атат, бирок өзүлөрүнүн статусун ача албай атат. Биздин бүгүнкү ушул иш чарабыздын негизги максаты ушул Калия сыяктуу болуп, өзүнүн статусун ачык айтып, элден коркпостон, эгерде ушу массалык маалымат каражаттар аркылуу, андан сырткары коомчулукка өзүнүн ушул статусун ачык айтып, ошол зордукчулардын ачык айтса, балким коомчулукта бизде мындай зомбулук да азаят деген ойдо ушул иш чараны өткөрүп жатабыз. Анан ушу массалык маалымат каражаттары да ушундай нерселерди ачык чагылдырса, балким коомдо ушундай нерселер азаят деген ойдобуз да. Аягына чыккыла, биз эми ажыратып айтпайбыз. Ошол зордук жеп аткан, үй бүлөдө жеп аткан нерселер чыккыла депчи, бул жерде айтып атпайбызбы? Жеке эле аялдар эмес, эркектер да бар. Анткени сага азыр коомубузда мигрант кетип атышат дейт жака. Балдарым керек болсо аялга таштап атат. А эркектер ойлойт, закондо только аял тарапты карайт депчи, закон эки тарапты карайт. Кандай эркекке алимент төлөтсө, аялга да ошондой төлөтөт. Мунун баарын тең бүт маселесин ушул адвокаттарга алып барып, ошол сот процессине алып барып, ушул маселени чечип кайрылат. Бизде нарында кайрыла башташты эркектер. Эже эмне үчүн эле силер аялды карайсыңар депчи. Биздики башында да үй бүлөдө аялдарды коргоо деп чыккан, эми это глобальный вопрос болуп калды. Оказывается, там бала да бар экен, кары картаң да бар экен. Мына ушул негизинде биз ошолорду да коргоо, ошолорду защита кылуу деген бир максатта жүрүп атабыз да. Анын ишин сиздерге түшүндүрүү менен бирге азыркы күндөгү процессибизди да сиздерге түшүндүрүп атабыз. Биз деген сиздерде суроо туулушу ыктымал, булар кимдер менен иштешет депчи. Мына 20 жылдан бери биз кимдер менен иштештик? Ички иштер кызматкерлери менен иштештик. Андан сырткары прокуратура кызматкерлери менен. Ал эми бизде азыркы мезгилде мына закон чыккан ГГЮП деп, государственный гарантийный юридический помощь деп коет. Же болбосо мындайча айтканда, кепилдик мамлекеттик юридикалык помощь. Мисалы, бул процессте эмне кылышат? Кээ бир түшүнбөйт. Адвокат десе эле баягы акчасын берип эле, акча жок болуп кайрылууга да жада калса, элементарный жанагы ажырашууда ошол кайсы документти алып барарын, кандай жазаарын билишпейт. А эми могуреки мамлекеттик кепилчиликте болсо, бул бүт бекер, адвокаты да бекер болоорун түшүнүшпөйт. Мына ушул бизде максатыбыз биздики үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарды каршы күрөшүү болуп эсептелип атат. Эми буларды такыр жое албайбыз. Могуреки коомубуз монтип турган мезгилде биз такыр жое албайт экенбиз да, бирок
ошол адам болобу, ошол бала болобу, ошол кара картаң болобу, ушулар өзүлөрүнүн мындай укугун билсе деген немедебиз да. Анан ошондуктан биз иштеп аткан коомго, уюмубузга ушу келип акысыз консультацияларды алып, каяка бараарына мындай жолдомолорду алсын деп, ушул аял болобу, бала болобу, кара картаң болобу, ошолорду көбүнчөсү эле үй бүлөдөгү зордук зомбулук ушу мигрант балдар кабыл экен. Анан аялдардан жана ажырашуу процесси, андан сырткары деген ошол граждандык брак дегенде бир ушунуктар чыкты азырчы. Ошонун негизинде балдарга метрика албай калып атышат. Ошонун жол жобосун да билишпейт экен. Мына ушуларды кайрылат да. Ушуларды биз чакырат эле, келгиле, жолун таап беребиз. Бул балдарга да метрика алынбай койбош керек. Эртең окуйт деп. Ошон үчүн биз деген жанагы неме кылабыз, соцработниктер менен жанагы биз өнүгүү немечи барбыз, Нарын райондук. Ошолор менен биргелешип келип баланын статусун таап беребиз. Мына ушул сыяктуу процесстерди. Күйөө тарабынан токмок жеп, анан кийин ошол бир нече жыл кыйналып, анан кандай кеңештер керек экендиги жөнүндө түшүндүрөбүз. Анан ошондой аялдар кайрылды. Мына быйыл 7 кайрылгандардын арасынан 7 өзү чечим чыгарды. Эми, конечно, ажырашып ошо тишти да. Ажырашканда дагы имуществосын кандай бөлө тургандыгы жөнүндө документтерди, анан кеңештерди беребиз. Көп билбейт. Бирок мен 97-жылы ачылган жылдары азыркыга салыштырмалуу аялдар өз укугун абдан жакшы билип калышты да. Көбүнчө ошол өзүнүн укугун мынакей бул Калия сыяктуу статусун ачык айтып чыкпаса дагы өзүнүн укугун билип, мен ушунумду чечет элем, моундай имуществосын бөлдүрүп бериңиз, монча жыл жашадым эле. Мисалы үчүн күйөөм менен жашаган убактан бери күйөөм мисалы үчүн энесине каттатып койгон же эжесине каттатып койгон деген 4 баласы менен, 5 баласы менен тамсыз имуществосы жок талаада калгандар да бар. Бирок ошого карабай ошону да чечкенге аракет кылабыз. Медициналык жардамдар да көрсөтүлөт деп атпайсыздарбы? Анан баардыгы ошол сиздердин уюм тарабынан каржыланатпы, мамлекет тарабынан же өзүнүн дагы каражатынан? Мындай да, биздин уюм көбүнчө мамлекет тарабынан только баягы суб грант деп коет. ПРООН глобальный фонд тарабынан каржыланат медициналык жардамдар. Аларга жанагы көбүнчө аялдар жыныстык жактан жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрөбүз. Андан сырткары жана айтты го, тиги биздин кызыбыз Гүлжан айтып кетти, экспресс тесттен өткөрөбүз. Бул экспресс тест жанагы шлейкер аркылуу 20 мүнөттө аныктоочу тест. ВИЧ-силге карата жокпу барбы аныкталат да. Андан сырткары буга чейин бул биз үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп атпайбыз, 5-чи училищанын алдындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен иштегенбиз. Дружественный клиника деп коет. Алар обследованиядан бекер өткөрүшкөн, жана ошондой эле кайра дагы дарылары да бекер болчу да. Анан быйылкы жылга карата мынакей ушул мамлекет өзүлөрү мойнуна алсын деп эл аралык уюмдар дагы бул нерселерди кыскартты. Бирок ага карабай деле баягы экспресс тест, маалыматтык немелерди аялдар арасында өткөрүп келди. Мурда жана ГГП деп атпайбызбы, гарантированный государственную юридическую помощь. Ошону биздин укугунда түшүнүк болбой атышты да. Эми азыр келиштик, кеңештик, бунун аркылуу көп нерсени чечип алат. Эми биз баягы суд процессине чейин алып барабыз, алганын судья өздөрү алып барат да. Биз мына мисалы жабыр тарткан адамды алып барабыз. Ал жерден адвокаттын назначить Алга дейин ГГПга деген подлежит, не подлежит мунусун карайбыз. Анан ошондон кийин андан аркы процессине биздин уюм мындай көз салып турат да. Анан чечилбей атса кайрадан кароо, анан ушул сыяктуу жогорку жакка чейин биздин атыбыздан мына чечилбей калды деген бир сунуштарды жана айтып атпайбызбы, азыр бул 2 акцияга мынакей республикалык масштабта Калия Арабекованы колдоо акциясы жүрүп атпайбы? Буга ушул биздин уюм сыяктуу именно ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүү боюнча иш-чараларды өткөргөн 13 уюм бар. Ушул багытында иштеген. Ошол 13 уюм мынакей баарында юристтери бар. Биз мисалы үчүн республикада жанагы Бишкек шаарындагы ошо биз сыяктуу болгон уюмдарда аябай күчтүү юристтер бар. Кандидат юридический наук ушуга чейин жеткен юристтер бар. Эгерде нарында чечилбей калган көйгөйлөр болсо, биз сетпиз, тармакпыз. Аларга кайрылабыз.
анан ошолор аркылуу чечкенге аракет кылабыз да.